Assalamu alaikum dostlar, salmasыздарбы? Biz Özbekistan'ın Andijan şahrındayız. Andijan öte koz, taza şahar, öte önükön, halkının sanı öte jik жайгашкан Özbekistan'ın en ekonomikalık önükön regionlardan biri. Öztürk kafesinde hazır обед кылдык. Çay içip balдар менен жакшы бар жок. Азыр биз эки мамлекеттин ортосунда достук, карым-катташтык, кызматташтык өнүгүп атат. Ошого байланыштуу келип кеткен туризм ар түрдүү сфераларда кызматташтык өтө жакшы өнүккөн. Андижан өтө таза, эң биринчи кезде ушу тазалык көзгө ташталат. Карасаңар бүт бардыгы шаар таза, жакшы каралган. Мына мектептерде сонун архитектуранын жакшы дизайн менен курулган мектептер, тазалык, адамдардын мээнеткечтиги, тынымсыз аракетте. Бул жерде бирөөлөр менен ошол жергиликтүү эл менен же бизнесмендер менен bir kızmattashsаң дагы сен дагы токтоосуз аракет кылышың керек. Бул жерде ушундай мотивация күчтүү, өтө тез. Өзбекстан халкынын саны бүгүнкү күндө 37 миллиондан ашып атат. Ошого карабай күнү түн аракет кылып, менталитет ушундай. Булар мамлекетчилдик сезими өтө күчтүү. Бул жерде кээ бир мамлекеттерде мисал саясат эл дагы өтө саясийлашкан, бирок бул жерде элдер саясаттан кичине узак, алыс болуп, анан экономикалык өнүгүүгө карап өсүү, аракеттенүү, кичи бизнес, ар түрдүү сфераларда ушундай аракеттенүү, соода саттыкта күчтүү. Кызмат көрсөтүү сферасында дагы ушундай. Сен дагы алар менен иштеп, аракетиң өзүңдөн өзүң күчөйүп кете берет. Ушу партнерлорго жетип алайын деп мотивация күчтүү болот. Казанга жакын жүрсөң карасы жугуйт дейт. Ошого окшош жакшы адамдарга, ушундай нерселерге жакын жүрсөң деле алардын аракеттеринен сен дагы үлгү аласың. Достор, албетте Andijanга келгиле, Өзбекстанга. Эки мамлекет, эки элдин достугу бекемдей берсин. Мындан ары дагы ушундай ар түрдүү карым-катташтык, кызматташтыктар эки элди достугун бекемдеп, ар дайым түбөлүккө, достугу түбөлүккө болсун. Барыңар үчүн Андижандан салам барыңарга. Атайын сиздер үчүн репортаж даярдадым. Biz 3 gün boyu Namangan, Kokon, Andijan, Fergan өрөөнүндөгү шаарларга саякат кылдык. Кичи бизнес өкүлдөрү менен таанышып, кызматташтыкты жолу койгонго аракет кылдык. Балдар, Өзбекстан жактыбы? Аябай сонун, тамактары дагы бар жок, жакшы, адамдардын мамилеси, элдери жакшы. Жакшы, рахмат. Мына көрүп атасыңар, балдарга дагы, делегациябызга дагы жакты азыр. Жолго карап чыктык, кетебиз. Рахмат барыңарга.